Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Кече Москванын көптөгөн аймактарын катуу жамгырдан улам суу басты. Ошол боюнча сиздерге маалыматтарды, видеолорду көрсөтө кетели толугу менен. Вон Матис под водой вообще. Я где-то здесь номер потерял. Пробки на Боровке. Я думаю, вам стоять еще долго. Тут вообще капец. Он поплыл! Офигеть! Это не Дамир точно? Похож очень на Дамира. Ой, боже! Блядь, Дамир, не надо. Это Дамир. Это все. Это просто кошмар, это просто кошмар. Пришлите срочно, блядь, аварийку. Ну, это тропики. Нет, подожди. Вообще ты там проехал уже. Ебать, хуярит. Конечно, все уже плаваем. Уже плаваем. Уже поплыли. О, красотища. Хорошо, что мы в автобусе. Тут вообще потоп. Все, тут уже заглох? Или еще плывет? Он набегает. А, плывет, волны пошли, он уплывает. Здорово, класс. Красотища. Будет что вспоминать. Лето интересное. Ошол эле жамгырда корпостон сууда машинаны кайыктай айдаган биздин таксисттерди көргөнгө болот эле. Азаматсыңар жигиттер, кызматты катыра бергиле. Москвадагы эң эпчил 2024 номинациянын ээси бул жигит двойной сплошной полосаны ишке киргени мишайт этип атат деп өзү кара краска менен краскалап өткөнгө ыңгайлаштырып аткан жеринен видеого түшүп калган. Эпчилдиги анык экен, көрүп турасыздар. Ал эми Владивостокту бир нече мигранттар зордуктуу айыбы менен кармалды. Бул топту учурда полиция кызматкерлери кармап, иши сотко ашып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул кылмыштуулук бандасынын ичинен 4 адам аэропортто качкан жеринен кармалган. Ушундай көрүнүштөрдөн улам мигранттарга болгон кысым күчөп, аларга болгон текшерүүлөр күчөп, кылмыштуулуктан улам жөн жүргөн мигранттарга дагы терс таасирин тийгизүүдө. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург,
Гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Эми мекенибиздеги жакшы жаңылыктардан сиздерге айта кетели. Чаткалда тигүү фабрикасы ачылып, сыртта кеткен мигранттар кайта баштады. Сумсар айылындагы бул долбоорду Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду каржылап, аны ачууга $350 000 бөлүнгөн. Фонд чет жакта мигрант болуп жүргөн 27 үй бүлө мекенине келип, эми ушул фабрикада иштей баштаганын айтты. Ишканада азырынча 150 жумуш орду бар. Кийин анын саны 300гө жетери белгилүү болду. Жакшы жаңылык менен бөлүшүп, лайк басып, жакшы сөздөр жаза кетиңиз. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Bereke.ru сайты же Google Play'ден Bereke.ru тиркемесин көчүрүп алыңыз. Дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.